Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен азыр Саратов шаарында Волга дарыянын жээгинде отурам. Эң мындай чоң сиздерге айта турган бир инсайт: адамдын ийгилиги, адамдын жетишкендиги бул канчалык деңгээлде өз колуна жоопкерчиликти алгандыгына болуп чыгат да. Канчалык сиз чоң жоопкерчиликти колуңузга алсаңыз, ошончолук сиздин ийгилигиңиз дагы чоң болот. Көп адамдар, 87% адамдар өмүр бою жоопкерчиликтен качып жүрүшөт экен. Ошондуктан эч качан жоопкерчиликтен качпай, жоопкерчиликти күтпөй, башка бирөө берет, ошол башка бирөө мага факцилат берсе, мен ошону баштайм дебей эле жоопкерчиликти барып туруп өз колуңузга алышыңыз керек да. Ошондуктан эгерде сиз көрүп атсаңыздар, бир жумуш болооруна көзүңүз жетип атса, анда сырт жактан эч нерсе күтпөй барып ошону башташыңыз керек, жасашыңыз керек. Сиз кандай кадам таштасаңыз, сиз кандай бир жертва кылганга даяр болсоңуз, ошончолук сиз ийгиликке жетүүңүз шанстарды көбөйтөт да. Анан негизи эле мына мен деле көп сабак берип келатам да. Ким ошол мен бул сабак айткан билимдер мага керек экен деп өзүнүн убакытын, энергиясын, акчасын жертва кылып келип сабак окугандын баары кандайдыр бир ийгиликке жетип атат да. Мен көп эле адамдарга акысыз сабактарды берип жүрөм. Ушул YouTube'дан деле көрүп жүргөндөр бар. Булар деген акыры мен платный сабак окуп көрөйүн деп окугандан кийин түшүнөт экен да, мен мурун эле ушул платный сабагыңызды окусам болмок экен, убакыттан өтө уруп турмун депчи. Өзүңүздөр көргөндөй артымдан киши балык кармап атат да. Менде деле удочка болсо балык салып кармап көрмөк. Вот анан мен эгерде ушул мурун деле акчамды аянбай платный сабакты окуп койгондо тезирээк ийгилик жаратмак экенмин, көп нерсени тезирээк түшүнмөк экенмин дейт экен да. Анткени кандайдыр бир жыйынтык жаратыштын дагы өзүнүн алгоритмдери бар да. Биринчи сиз видение түзөсүз, анан ошол абалга келесиз, андан кийин кадамдар келет да. Көп ойлойт да, мен азыр действие жасай берсем, кандайдыр бир жыйынтык жаралат деп ойлойт да. Бирок 1 жыл действие кылат, 2 жыл действие кылат, даже 5 жыл действие кылат. Караса ошол жашоосунда мындай тегерекче эле айланып жүргөн болот да. Ошондуктан ким жанагы онлайн курстарды окусамбы же жеке наставничествону окусамбы деп жүргөндөргө айтат элем, эч ойлонбой эле окуй бериңиз. Ошондуктан бир нерсени түшүндүм: эгерде сиз көзүңүз жетип атса, жасайм десеңиз, ошол нерсеге кадам таштап, кандайдыр бир биринчи салым кылышыңар керек экен да. Вложение, жертва кылышыңыз керек. Ошондон кийин гана бир результат жаратууга кандайдыр бир шанс көбөйөт экен. Анан эч нерсе кылбай туруп, убакыт, мээнет, акча каражатыңызды салбай туруп жаратып эм деген бул чындап эле бул жашоодо болбойт экен да. Анткени бул дүйнөдө мындай карап көрсөңүз, бүт эле энергиядан турат да. Биз көрүп аткан бүт эле ушул айлана чөйрөдөгү буюм болобу, ой болобу, адамдардын мамилеси болобу, мунун баары энергия. Биз даже денебиздин баардыгы эле энергия да. Бул энергия жоголбойт экен да. Просто бир формадан экинчи формага өтөт экен. Жанагы сиз убакыт аракетиңизди, каражатыңызды, аракетиңизди салсаңыздар, сиз ошол энергияңызды салып аткан болосуз. Бул энергиянын аркасынан башка сизге керек энергия келет. Ошол акча, атактан, сыйматтын баары ошол энергиянын башка түрү. То есть сиз бердиңиз, анан алдыңыз. Сиз бердиңиз, анан алдыңыз. Мен ала берем, эчтеке бербейм десеңиз, ал чоң адашуу. Ошондуктан бардыгыңыздарга мен бекем денсаулык каалайм, туура тандоо каалайм. Эгерде ушул курсту окусам болмок эле деп жүргөн адамдар болсо, көп ойлонбой окууну баштаңыздар. Жолукканга чейин сак саламатта